мекендештер, мен бұл кайрылууну акыркы күндөрү болуп жаткан кырсыктарга, табигый кырсыктарга байланыштуу азыркы бийликке кайрылуу кылып коеюн деп, мындайча айтканда бир өзүмдүн оюмду, кеңешимди айтып коеюн деп чечтим. Азыркы болуп жаткан табигый кырсыктар, кечекил көлдөгү жол кырсыктары, таштар кулап, жолдор жабылып, сел жүрүп аткандары бул жайдын саратанында мындай бир өтө чанда кездеше турган окуя да. Жайдын саратанында мындай өтө чоң масштабдуу сел жүрүү деген бул Нарын Бишкек жолунда, Көл Бишкек жолунда мында канча бир нечен жылдардан бери мындай окуя боло эле келет. Мен буга байланыштырат элем, Жетим тоого байланыштырат элем. Жетим тоо анткени Нарында кездешкен, могул болуп жаткан кырсыктын баары бул Жетим тоого байланыштуу да. Себеби Жетим тоо өтө касиеттүү, канчалаган баатырларыбыз чыккан, канчалаган жарадар баатырларыбыз ошол Жетим тоодо үңкүрлөрдө жатып айыккан, касиеттүү чөптөрдүн баары, дары чөптөрдүн баары чыккан, канчалаган булактар чыккан, бугу, марал, эчки, теке, эмне деген жаратылышы бар, жан-шан карагайлары бар. Жетим тоо өтө касиеттүү жер. Ким Жетим тоого асылганда өтө арты өкүнүчтүү болуп бүтчү эле да. Өтө арты өкүнүчтүү болуп, 2009 жылдагы абдан өкүнүчтүү өткөн да, ошо Жетим тоого азылгандардыкыча. Ошол себептен мен Жетим тоого азылгандарды мен тарткыла, бул оюңардан кайткыла дейт элем. Акыркы мыйзам менен кабыл алынган казино, мыйзамы кабыл алынды, казинону Кыргызстанга мусулман өлкөлөрүнө киргиздиңер, ушул Жетим тоого асылдыңар. Мен ушунун баарын ушул Жетим тоого байланыштырат элем да. Андан көрөк жакаңарды кармап, Алла, Алла деп келме келтирип, түлөө берип, кичине кан чыгарып, мал союп, ыраазычылыгыңарды кылбасаңар, мына өзүңөрдүн жолуңар жабылып атат. Билейген альтернативдүү жол, трассалар жабылып атат, жел кабылып, таштар кулап, тоолор кулап. Бул өтө чоң сигнал да. Мен пикирим, менин оюм, меники ошондой да. Бул өтө чоң сигнал. Урматтуу бийлик, мына ойлонушуңар керек да. Шамал болбоюнча чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Анан Алланын өкүмүсүз, жараткан Аллахтын өкүмүсүз жолдо жатканда бир кенете тоолоп мындай таштагы мындайынан айланбайт дейт. Алланын өкүмүсүз. Баардык болуп жаткан нерсенин баары баары тең бир Алладан да, Алланын өкүмү менен болот. Ошол себептен просто так мухи не летают дейт. Ойлонгула. Бул Алланын заары, Алладан келген мындай сигнал, чоң бир мындай эме берип атат да. Мына ойлонгула, айланаңарды тазалагыла, кадровый саясатыңарды мындай оңдогула. Болбойт, туура эмес жолго түшүп алдыңар. Куугунтуктарды токтоткула. Канчалаган элдердин каргыштары саясий мындай мотив менен камалып аткан, сөз эркиндигин кызып атасыңар. Адилет Балтабаев, Тилекмат Кудайбергенов, ушуга окшогон жигиттерибиздин туушканы бар, балдары бар, аялы бар, бир туугандары, энетасы, ошонун баары тең көз жашы, ыйы, ошонун баары тең каргыштары тийип атат. Ошол себептен урматтуу бийлик, ойлонгула. Особенно Жетим тоодон оюңарды тарткыла, кеч болуп кала электе. Бул Алланын сигналы, Алладан келген бул апаат деп түшүнүшүңөр керек да. Бул жайында мындай баля кырсыктар болбош керек. Акыркы күндөрү кырсыктар, табигый кырсыктар, өлүм житимдер абдан көбөйүп атат. Мунун баары жөн жерден эмес.